да айтылса оңой, бирок аны ар жака аңар издеп түбүнө жеткирүү, азыркы адамдарга жеткирүү, азыркы бир ыкма менен, жазуу ыкма менен окуп үйрөнгөн, ошондон илим билим алган адамдарга муну жеткирүү өтө кыйын. Себеби баардык нерсе азыркы кездеги жазуу куралдарында, жазуу нерселерде ошодон ок билим алып, ошого көнүп, ошого аң сезим дагы ошол рамканын ичине кирип калган да. Ошон үчүн мына биз ким элек, анан ким болдук деген тема бул кыска 2 сөз болгону менен өтө чоң тема. Вот мына ким элек жана ким болдук дегенди айта кетсек, мына мисалы үчүн биз ким элек дегенде биз азыркы кичинекей аз сандагы алакандай жердеген кыргыз эли учурда күндөн күнгө бул элдин жашоо турмушу, негизи эле жашоо эрежелери, мыйзамдары баардыгы тең табигый мыйзамдарга, табигый шарттарга негизделген эл экени, анын улуу мыйзамдары касиет менен терең байланышта болуп, аалам жерди, асман жерди бириктирип турган түшүнүктөрдү каада салт, нарк насил деген кагазга жазылбаган, канга сиңирилген, чучукка жеткен жашоо менен жашап келгени азыр баарыбызга эле белгилүү болуп калды да. Мына ушуларды эгер ушуларды түшүнгөн адамдар болсо, ушул нерсени илимий деңгээлде дагы жана башка ар кандай учурдагы эзотерика дейсиңерби, метафизика дейбизби, башка ар кандай азыркы белгилүү болуп калган илимдердин баардыгына арасында төп келе турган, арасында туура келе тургандар экенин түшүнө биле алган адам гана кыргыздын мурун ким экенин жана азыр эмне болуп калганын ачык айрым даана түшүнүп, анан эгер жазуу мүмкүнчүлүгү, өнөрү, жазуу өнөрү күчтүү болсо ошолор жазса жакшы болот да. Анан мен бул жазуучу болбогондон кийин андай өзүмдүн колуман келген нерсе менен аракет кылып жүрөбүз. Бул жөнүндө мен алдымдан келишинче изилдеп, кээ бир ушу маалыматтар жазылган, ушу тарыхый санжыра жана башка илгерки байыркыдан берки мындай хронологиялык жана мифтер боюнча нерселердин баарын окуп, анан ал жердеги кайсы убак билинбегендиктен мен муну негизинен 12 жылдан бери ушу сөздөрдүн чечмелениши менен көп маселелер чечилгенин түшүндүм да. Бир эле кыргыз тили эмес, баардык ошол эле мына жерде жазылган жана симург, сымырык дегендер, ошо энди Иран тили деп коебуз, латын тили дейбиз, азыр англис, немис, испан тилдери, орус тили эми айтпай эле коелук, анын көпчүлүгүнүн ичинде биздин илгертен бери сүйлөнүп келген сөздөр жатат, түркий тилдер тем более. Вот ошондой да. Ошон үчүн могу диндерде ошо айтылат, эң улуу сөз болгон бул сөз, бул Кудай, Кудайдын сөзү, сөзү Кудай өзү дегендей түшүнүктөр, диний мындай аксиомалар ушундай айтылган да. Анан ошондо ошол сөз деген эмне, сөз кантип чечилет дегенде биз мына сөздөрдү алалык. Сөздө мына көп эле сөздөр бар, канча улуттар бар. Ошолордун баарынын тең тили бар. Тилине жараша дили бар дегендей. А кыргызда, кыргыз элинде мына азыр улут деп азыр бөлүнүп, ушундай болуп, улут деп кичинекей немесе болуп калдык. Эсе улут катары биз мына атаандаштыкка, жарышка же болбосо салыштырганга чыксак,
Биз анда эч качан улут катары башка азыркы чоң улуттарды аша чаап же болбосо жарышка чыга албайбыз да. Биз эмнебиз менен атаандаша алабыз алар менен? Биз өзүбүздүн улуу маданиятыбыз менен, касиетибиздин табигый мыйзамдарга, табигый түзүмгө, табигый жүрүшкөргө төп келгендиги жана ошону сактап, ошону каныбызда, жаныбызда кармап, анан ошол табигый үндөрдөн, табигый тыбыштардан, табигый термелүүлөрдөн бириккен, ошолордон түзүлгөн сөз экенин кыргыздар түшүнө билгенибизде, ошондо баардык нерсени биз кыргыз эли, кыргыз тили, кыргыз жери, кыргыз суусу, кыргыздын табияты башкача, өзгөчө экенин азыр кичине түшүнө баштадым. Бирок алардын баарын сөздүн маанилерин түшүнгөндөн кийин мындан да тереңирээк түшүнө алабыз деп мен терең ишенем да. Анан ошон үчүн биз баягы мурун ким элек дегенде биз эң эле кыскача эле нерселер айталык. Баягы мурунку баягы мифтерди ар кайсы элдерге жазуу менен жазган элдер ошолор баягы ошону жетип бизге ошолордуку деп атпайбызбы? Ошолордун баардыгы тең менин түшүнүгүмдө, менин ишенимимде, менин пикиримде ошо баары тең кыргыз элинен башталган нерселер да. Вот мына ошого буларга далил болуп мынакей жакынкы эле ушу кагазда элдин эсинде калган тарыхый инсандар, тарыхый атактуу касиеттүү адамдар. Мисалы үчүн көлдөгү Жетеке улуусу Карга аке баш болуп, андан кийин Мойтеке, Сартаке, Садык аке, Карача аке, Тилекмет аке, Кыдыр аке деп акелер турат. Мынакей ушулардын ар биринин мына кыргыздын булар баардыгы тең эле мына китеп окуп, том китеп окуган, илим кеңбиктерди жазган кишилер болгон эмес. Булардын тиги баягы баардык окумуштуулардын баары китептен бирок алардын баары тең мына азыр элдин баары үркүп аткан, биздин сөзү үркүп жүргөн аян деп коет. Касиеттүү адамдар аян, анан мазар жерлерден ошондой барып жүрүп, ошол жерден алган маалыматтарды элдин жашоосу менен салыштырып жүрүп, анан ошондой улуу, чоң, элге таасирдүү, маанилүү, маңыздуу, элди тарбия таалимге сугара турган акыбалдарга жетип, анан ушу кадыр баркка, сый урматка ээ болуп келишкен адамдар ушу Жетекен. Ар бири өзүнчө азыркы кыргыз элине баардыгыбызга, биз бир эле жаштар эмес, баардыгыбызга үлгү болорлук жасап кеткен, айтып кеткен, калтырып кеткен сөздөрү, иштери бар. Алардын айырмасы жана улуу сөз айтып эле жөн болбостон, алар ошону иш жүзүндө аткарып, жүзөгө ашырып, элдин күндөлүк жашоо турмушуна ошолорду салт катары, мыйзам катары, ошо түшүнүк катары аң сезимине киргизип кеткен адамдар да. Буга кошумча, мисалы үчүн айтымчы олиялар, мынакей Калыгул олия деп коет, Соп олия дегендер деле болгон. Мына ушул эле тигилерден мурунураак эле мына ушундай адамдар бул көл жакты карасак, мына андан мына Чүй элинде мынакей кийинки эле айтылган канчалаган атактуу манаптар, аттар биз баягы эле аны тиги элди эзген тиги деп мына ошо Манап бийден баштап, Сарбагыштарда Манап бийден баштап ошо Атаке, анан мына Жантай, Шабдандар эмне деген нерселерди, мынакей Жаңгарач, Байтык баатырдын 200 жылдыгы болгон атат. Ушулар тияктан Жайыл баатырлар, алардын укум тукумдары, мына мен билгенден да чекебиз, баягы кагазга жазып, баягы элден угуп калган нерселер. Ошол сыяктуу мына нарында кимдер болгон, мисалы үчүн Тайлак баатыр, Атантай Тайлак эмне деген иштерди жасаган, ошол жердеги Арыстанбек Буйлаш уулу эмне деген олия адамдар болгон. Мынакей Жумгалда Касымбек деген болуштар, мына Байзак баатырлар, ошолор элдин баары. Мына Токтогулда канчалаган, мына Токтогулдан баштап ары көздөй
эмне деген укмуштар болгон, жанагы Рыскулбектин Бешкаман деп баарыбыздын Бешкаман деп жамандайбыз. Ошолордун баардыгы эл баккан, сөз баккан улуу укмуштуудай адамдар болгон. Токтогулда дагы касиеттүү жер. Ошол жерде ошончолук көп адамдар, баатыр адамдар, эл баккан, журт баккан, ошо артына ушундай үлгү болорлук из калтырган, иш жасаган адамдар. Мына таласты айтпай эле койсок болот, айтпай эле болот. Талас деген мына Манас эле эмне турат, андан башка канчалаган баатырлары, канчалаган укмуштуудай адамдары бар. Ары көздөй кеткенде мына тиги жеңи жок, мынакей тиги Аксуда ошолор Алайдагы Алымбек датка Курманжан датка мына жаңы көлдөн унутуп калыптырмын, Бурулча деген мынакей аялдар жагынан Бурулчаны секинчектеп канчалаган нерселер айтылып калган. Алайда мына Курманжан датка, Алымбек датка, андан ары барсаң, эми кыскасы ары барсаң жана илгери Мамаке деген бир жоокерлер болгон экен ары көздөй Кадамжайда, башка жакта. Алардын дагы ар бирин жана молдо кылыш дегендер бар. Анан бул кыргыздын бир менталитет дейбизби, мүнөзү, дүйнө таанымы бир өзгөчө эл да, өзгөчө эл. Мына бул муну негизи кыргызды кыргыз болуп келген, кыргызды кыргыздай болуп сактап келген мына ушу Манас сөзү, Манас илими менен 40 руу кыргыз деп коет да, санжырасы да, 40 руу кыргыз эли да, вот 40 ууз эли, 40 ууздан жаралган кыргыз эли деп мына ушул сактап келген. Мына мындай эми Манаска чейин, Манас эми бул түгөнгүс, чексиз тема. Мына 40 руу кыргыз боюнча, мына 40 руу кыргызды бул кыргыз эли могу башка элдерге, башка бийликтерге, башка өлкөлөргө көз каранды болгончокту ошо 40 уруусу, уруулук системасы, уруулук ыкма менен биримдикти, ынтымакты, анан оор замандарда, кыйын учурларда ошолорду жеңил өткөрүп келишкен да. 40 руу бул биримдик катары, биригүү катары колдонулуп келген да. Вот мына ушул негизи өзү ушундай. Негизи ушу бул уруу бул кан менен кетет да, кан менен кетет. Анан каныбыз менен барып, анан баягы сөзгө ишенген, сөздү улуу көргөн, сөздү сыйлаган, сөздү бартаган эл ошо урууларды, урууну сүрүштүрүп келип, анан баланча менен бүткүнчө бир тууган, мына мисалы үчүн тиги бул менен Сарбагыш деле баягы эме Орозбактан барып биригип атышпайбы, ансыгарындай баардыгы эле жесе, уруу сүрүштүргөндө эле түбүбүз барып туруп кайсы бир жерден биригет дагы. Анан сөздүн күчүн билген, сөздүн баркын, сөз баккан адам барыбыз түбүбүз бир турбайбы деп эле анан мынау кандагы бир туугандык, кандагы биримдик, ынтымактагы кут деп коет кыргызча. Вот азыркы айтканда код деген код да, код сөздөр, ошо кут сөздөр иштеп, анан бир тууган экенибиз, бир экенибизди ушинтип түшүндүрүшүп келишкен да. Вот мына биз ушунубуз менен улуу болчубуз. Мына азыр ким болдук? Мына ошол кайсы бир убактарда мындан кайсы бир 100 жыл, 200 жыл мурдараак мына башка элдер дагы ушул кан жанына сиңип мындай түшүнүк пайда болгон, жана партия деген. Но партия деген ушул уруу деп, ушу санжырадагы уруулардын эле бир пародиясы да булчу, баягы идеологиясы бир деп. Мисалы үчүн ар бир уруунун, мындайча айтканда, ар бир уруунун өзүнүн бир багыты, мындай байыркыдан келаткан өзүнүн жогортодон түшкөн, кайыптан түшкөн бул 40 уруунун өзүнүн милдети, багыты болот да. Мына жакшылап муну изилдеген киши түшүнө алат. Вот ар бир 40 уруунун, мындайча айтканда 40 уруу, мен мындайча түшүнөм, муну философиялык жактан алабызбы же эзотерика дейбизби, метафизикабы, ошо мынау физика сыяктуу да. Вот мынау 40 уруу бул 40 термелүү, жосо вибрациянын жыштыктары ар кандай болот, ошол нерселерге
байланышкан деп эсептейм да. Биз ошондой себеби ошо бул айланып келгенде жалпы адамзаттык жашоо турмушуна, адамзаттын бүгүнкү күндөгү эмне кылыш керек, эмне кылып атабыз жана эмне кылып келдик эле дегенге ушу термелүү уруулардын ошо иштерине термелүү катары, физика катары ошону салыштырып мындай философиялык өңүттө караганда адамга түшүнүктүү болуп көрүнө баштайт да. Вот ошон үчүн мына бүгүнкү күндө биз биз мисалы үчүн партиялар булар кайсы бир ошо партиянын өзүнүн гана жеке кызыкчылыгын көбүнчө өздөрүнүн кызыкчылыгын угуп, анан негизинен булар партия жанагы материалдык дүйнөнү, жерде көзгө көрүнгөн дүйнөнү ошого бийлик кылуу, ошого ээлик кылуу негизги максаттары болгон үчүн дүйнө жүзүндө ошо партиялар башталгандан баштап бир мындай тынчтык келбестен кайра ыз учуулар өтө көбөйүп, чатактар көбөйгөнүн биз азыр мына Кыргызстандын акыркы 30 жылдагы ошо партияга өткөндөрдөн берки турмушубуздан көрүп атабыз. Муну болсо башка батыштын жана башка элдери 200-300 жыл мурун, канча жылдар мурун, 200 жыл болсо керек. Ошондон баштап анан алар акыры бул туура эмес экен деп анан кийин мына азыр элдик бийликке же болбосо жана референдум деп коет. Ошол нерселерге мындай жалпы бир эле партия эмес, жалпы элге маселени элге сала коюп, чечип, анан ошолор жакшы экени билинип, түшүнүп калган. Мисалы үчүн Исландия, Швейцария деген мамлекеттер ошону эртерээк түшүнүп, аларда мына тынчтык, нейтралитет, бирөө менен иши жок, өздөрүнүн ишин жакшынакай алып кетип аткан бир үлгүлөр пайда болду да. Бирок баягы алар кичиирээк өлкө болгон үчүн башка чоң өлкөлөр аларга тийишпейт. Бирок чоң өлкөлөрдө бул өздөрүнүн амбициясы, мынау күч, кара күчкө ээлеген аң сезим, мындай ошолор ээлеп бийлик болуп кетип, анан ошо талаштарды дүйнөлүк масштабта мына азыркы согуш болуп атканы, батыш чыгыш болуп бөлүнгөнү, орустар өзүнчө, батыш өзүнчө деген нерсе бул азыр ушул партияга бөлүнүү жана бөлүнүп жаруунун ыкмаларынын доору бүтүп баратканын, доору бир гана согуш менен чечилип, согуштан башка жол жок экенин түшүнгөн адамга түшүнүктүү болуп калды да. Аракет кылган, илим изилдеген адамдарга түшүнүктүү болуп калды. Мына ушундай нерсени кыргыздарга дагы башка элдерден келгенден кийин мынакей бизде мына бир жактан Кокон хандыгы, мурдураак андан кийин тиги орус падышачылыгы кыргызды ээлеп келгенде ошондо ар кайсы жерде уруу кылып, болуштук кылып, ошолорго чейин бөлүп анан кийин бул болуштук сен башкарасың, тигин башкарасың деп мынау байлык менен кыргыз эли байлыкка көп жутунбаган, байлыкты жогору койбогон эл болгон. Бирок бийликке, атак даңкка, ар бири баатыр болом, азыр бир кыйын болом деген мондай максат, ошондой дээринде ошондой мүдөлөрү көп болгон эл экенин байкап, себеби орустар тетиги буга чейин казактар, башкыр, татарлардын баары тең улам кичинеден басып келатып, ага чейин дагы 100 жылдай бир ошо ыкмаларды билишкен да, бирок окшоштуруп келип анан акыры булардын түбүндө жана дико каменный кыргыздар же болбосо кара кыргыздар деп келип анан булардын башында же идеологиясынын башында, касиетинин башында ушул кыргыз эли турат экен деп анан ошол жерде жанагы бери келген жана чалгынчылары Семенов, Тяншанский, Пржевальский дегендер келип изилдеп, көлдү изилдеп, айланып бияк жагынан баары Гималай, Памир алайларды изилдеп келишип, анан маселенин баары ушул жерде экен деп, муну Арыстан бабты, көлдү, Таласта Манасты, баардык касиеттүү жерлерди изилдеп келип анан кийин буларды басып, буларды ээлеп туруп, анан кийин өзүбүздүн ишибизди өткөрүп аткан ансыз болбойт экен деп, анан бизде бул колониялык саясаттар башкалар ошондон башталган дагы, анан бизди ичибизге келип ыдыратып, мына урууга бөлүп,
башка сен бул уруу кыйын, тиги уруу кыйын деп баягы амбициясы күчтүү кичине мына улуулугу аз акылы тайкылар ошентип анан бири бири менен чабышып ошондон жана мынау нерселер сен хан мен тигибе деп анан мынау буу менен сарыбагычтын немелери анан кийин кайра ошону оруктар келип муну бириктир деп анан кайра ошону саясат кылып мына азыр деле ошол саясат арасынан жүрүп атат. Биринчи барып уруш салып коет дагы, анан кийин кайра жараштырышып этип бетте бул илгертен белгилүү ыкма да. Вот мына ушундай нерселер мына түштүктө дагы ошондой болгон Кокон хандыгына Алымбекти татканы тияктан жанагы таластан Шералы ханды алып келишип андай мындай кайра бири бирине бул бияктан бул тияктан деген могу хандык жанагы өзүнө жекече чоң бийликтерди алуунун ыкмалары. Мындан ары дагы улантсак, мынабу буга чейин айтпадыкпы, тиги биз эми кайсыл кыргыздын өзгөчөлүгү ушу кыргыздын тилинде, анан кыргыз тилинде бизге баарыбызга белгилүү Манас дастанынын кыргыз тилинде айтылышы. Бул эмнеге эмне үчүн деген суроо пайда кылып ошого жооп издегенге түрткү берет экен да. Анан ушуга жооп кылып эмнелерди айтайын дегеним, мынау мисалы үчүн мына кыргыз тили бул жанагы кыргыз тилинин мүмкүнчүлүгү өтө күчтүү да. Кыргыз тилинин менин түшүнүгүмдө кыргыз тили бул тиги табигаттагы ар кандай физикалык кубулуштардын жүрүштөрдүн кыймылдардын аракеттеринин бири бирине тийгендеги ошондо термелүү пайда болгон, ошондон чыккан үндөрдүн куралып, ирети менен, ыргагы менен курулган тил деп эсептейм да. Бул эми баягы илимпоздор дагы муну изилдеп кандай кылып жооп беришет, эми алар өздөрүнүн иши. Бирок бул илим азыр толугу менен мынау толугу эмес, мындай тереңирээк ачыла элек да ушул илимдерчи. Кайсы бир окумуштуулар бир өздөрүнчө бир мыйзам деп коет, формулировкалар жазып койгондур бир аталыштарды. Бирок алар баары бир биздер кубулуштагы эмнелер эмне болгонун тереңирээк жакшы маанайда ачып бере албайт да. Эми буга мисал кылып мен бүт нерсени айткым келет. Мынабу азыркы убактагы тилдерди карасаң, мына көпчүлүгү солдон оңду көздөй окулат. Анан мынау араб өлкөлөрүндө оңдон солду көздөй. Анан ушул жерде айтып келе турган нерсе болду. Ал тилдерди мына солдон оңду көздөй окуйсуң, анан эгер ошону оңдон солду көздөй окусаң, эч нерсе маани маңыз ала албайсың. Ал эми арабтардыкынан солдон оңду көрсөң, эч кандай бир маани маңыз эмне түшүндүрөт ала албайсың да. Анан ал эми кыргыздын тилинде ошол кыргыздыкынан башка тилдердеги сөздөрдү оңдон солду көздөй, солдон оңду көздөй, ортосунан эки жакка бөлүп, эки жактан ортону көздөй бөлүп окусаң, ар бир ошол кандай бир сөз болбосун, ошонун бөлүндүсүнөн, муунунан бир сөзсүз түрдө кыргызга тиешелүү, кыргыз түшүнө турган сөздөр чыгат да. Демек, бул жерден биз сөздүн, кыргыз тилинин маани маңызынын табигый менен, табият менен окшоштугун, табият менен биргелигин, табият менен шайкеш келгендигин мына ушундан түшүнсөк болот да. Мына ошон үчүн мен бул кыргыздын тилин жердеги, жер шарындагы пайдаланылган Кудайдын тили деп түшүнөт элем да. Кудай деген сөз бул кут менен айдын бирикмеси. Кут деген бул деп күндү түшүнөбүз биз, ай деп болсо айдын өзүн түшүнөбүз. Айдан болсо аяндар, айдагы маалыматтар, ааламдын маалыматтары ай аркылуу адамдарга жана башка бүт баардык жердеги өсүмдүк
жаныбар бардыгына тең ай аркылуу маалымат келип турат. Күн болсо анан мынау дене өлчөмүн, материалдык денесин, анан ошонун өзүнүн өсүп өнүп, күн тийген сайын өсүп өнүп чоңоюп жүрүп отурат экен. Анан и дагы баягы сан өлчөмү менен өлчөнүп турат экен да. Ошон үчүн жанагы айды моон англис тилинде кайсы тилинде моон деп айтылат экен, күндү сан деп айтылат экен. Анан ошону ошо моон деп анан кийин кайра тиги сан дегенде мындай кылып окусаңыз манас деген сөз чыгат экен да. Демек айланып келип эле ошо баардык биздин чечмелөөбүз майны маңызы ошо манас сөзүндө, кыргыз тилинде адамзаттын жерде кантип пайда болгонун жана башка нерселердин баардыгы кандай пайда болгонун, ушул сөздөрдүн баардыгын тамга тыбышка, ошо термелүүлөргө, анан ошо сюжеттери, анан аталыштар, аттардын жана башка сюжеттердин жанагы эпизод деп коебуз, бөлүнүп ошолордун баардыгын сөздөрүн чечмелеп келсек, биз жерде кандай эмнелер качан пайда болгонун, кантип пайда болгонун, кандай ыргакта кандай мыйзамдар менен кантип ушуга чейин келген, мындан ары кандай болот деген баарын тең ошо жанагы манастын манас эметей сейтек, жана андан кийин жана Жусуп Бомбайдай манас айткандай, анан жанагы кулан сарык, алым сарык, анан Чигитей дегенге чейинки деген нерселердин баарын ошол алыбыздын адамзаттын акылына алым жетишинче, эгер жан дүйнө менен байланышып чечмелей кетсе, ушу көп нерселер чечмелеп көздөрү, көкүрөк дүйнөлөрү ачылат дегенге мен терең ишенем да. Кумайык жанагы ит жөнүндө деген нерселерде ушул боюнча негизги бүгүнкү маселе, биз азыр бүгүнкү биздин ыкмабыз бир гана жол менен алган ошол чындык деп ушуга ишенип алганыбызда, жанагы жазуу маалыматтарында ошол айтылса ошол чындык, анан сөз менен келген нерселердин баардыгы тең. Бул далили жок, кандай мындай дейт дагы. Биздин жанагы адаштырып кыргыз элинин бүгүнкү жанагы улуу илимин, улуу түшүнүгүн ушуну мындай ушуга мындай тоскоолдук кылган, тосмо койгон ушул ыкма болуп атат да. Биз ошентип эле кагаздагыны чындык деп, анан ошондо могу ооздук келгендердин баардыгы тең бул чындык эмес, бул жөн эле сөз деген нерсеге, түшүнүккө келип калдык да. Эгер андай боло турган болсо, мына кыргыз эли мына ушул убакка чейин мына биз жазууга үйрөнгөнгө чейин, мына совет мамлекетин мактап атпайбыз, бизди окууга баарын үйрөткөн деп. Мына ошого чейинки кыргыз эли, жана мен башында биринки бөлүктө айттым, ошолордун баары тең сабатсыз эле, ошо окуган эмес. Бирок бизге бүгүнкү караганда ошолордун таалим тарбиясы, адеп аклагы, кулк мүнөзү, мына адамды калыс адилеттик деген азыркыга караганда теңирден тескери өтө жогорку деңгээлде болгон. Эшиктер, жанагы үйлөр жабылбай эле ачык эле турчу, бир нерсени бекитип аяп андай болгон эмес. Бирөө эгер кайсы бир үйдөн бир ысыктан токошча салып же болбосо кой союлуп бир конок келип нетип калса, ошол сөзсүз түрдө кошуна колоң баардыгына ой мунун ооз тийгизип мындай болуп адамдын көз акысы бар, сөз акысы бар деп ушундай нерселер кармалып келген да. Ошон үчүн мынабу азыр мына ушулардын баардыгы жок да. Анан ушул мисал катары мына азыр биз мына ит жөнүндө тиги бир акипресске чыкканбы, бир нерсени жиберипсиң, Мирлан. Аны карап окуп чыктым. Ал жерде баардыгын алдырып мындай салыштырмалуу жакшы болуптур. Тиги зымырык куш, анан неме зымырык куш, анан кийин алып кара куш депчи. Мына ушулардан аны бирок айландырып келип, ушу кыргыздар ушуларды ошо Инда, Ирандан же болбосо башкалардан ошодон алган деп
турат да. Андай бир күлкүм келет да. Я тууган, ошол тууганга айтып атам да. Сен ошо азыр болсо сен кагаздан жазып алып ошону билиптирсиң. Эми ушуну илгерки кыргыздын кагаздан кагаз тамга тааныбаса, китеп окубаса, библиотекалары жок болсо, анан каяктан булар талаада тоонун арасында жүрсө, тияка алыс тияка бир жерге чыгып кербен менен катышып андай мындай болсо, кербенге барганда ал тиги кербенчилериң деле алар сөз издеп барбайт да, алар деген тиги дүнүйө издеп барат, бир какой-то бир материал издеп барат. Анын максаты ошол, кербенчилерден эч нерсе үйрөнүп болбойт. Анан ушул нерселерди мындай туура эмес кылып айтты да, тескерисинче мына ушул жерде ошо кыргыз эли байытам эле айтып атам, бул илгертен эле мына азыр дагы ошол жөндөмү, ошол касиети калган кайыптан аян алуу менен мына Манас дастанында айтып келишет. Тескерисинче ушу Манастагы айтылган нерселерди ошону угуп, ошону менен тарбиялангандар, ошол мүнөзгө ээ болуп, ошол баатырдык нерселерге ээ болуп, анан ошону башка элдерге, дүйнө жүзүндөгү башка жерге барып, ошол жактагы барып анан башчы болуп, жанагы король деген король, же болбосо жанагы эмир султан деп ошолордун баардыгы ошол жерге барып анан кийин ошол өздөрүнүн жөндөмүнүн күчтүүлүгү болгон үчүн ошол жактарды ээлеп, анан ошол жерлерге үйрөтүп, анан тамгалар менен багаларга акылы жанагыдай канында жанагындай мүмкүнчүлүк болбогон үчүн анан кагаздарга же болбосо башка темир бирдемеге чий менен белги менен жана иероглиф деген жер калып деп коет. Анан ошолор менен көрсөтүп, ошентип окутуп үйрөтүшүп, анан ошолор кийин кагазга түшүп, анан жазуу болуп пайда болгон десек, негизинен ушулар туура болот да, же болбосо беркиче айтканда логично болот да, логика да ошондой. Мына мисалы үчүн буга жана байытан бери Индо-Иран тиги деп жана Симург, анан кийин Сенвен, анын баардыгында кыргызча чечмелесе болот. Мына ошондой Индо-Иран дейбиз. Индо-Иран деген негизсиз азыр жанагы баарыбызга белгилүү бир нерсени айтып коеюн, жанагы азыр гректердин жазуусу боюнча Кир деген шах, же болбосо бизде ошо ирандыктар аны Куруш дейт экен. Куруш деген кыргыздын эле тили, Куруш деген. Вот анан ошо Кир деген сөз тиги ирандардын тилинде уят сөз болуп калат экен да, жанагы Кир деген сөзчү. Вот анан ошону Куруш деп айтылат экен. Вот ошол нерселерди мына биз Кыргыз эл касиет академиясы дейбиз, болбосо Уюткуттук коомдук фонду ушу 2015-жылы 7-8 өлкөдөн окумуштуулар келип илимий конференция өткөргөнбүз. Ушу анан ошо мындай деген да, вот маданияттардын баарлашуусу дегендечи, ушу мамилеси деген ушул убакка чейинки байыртадан берки баарлашуусу жана ошолордун бүгүнкү күндөгү бири бирине таасири деген нерсе боюнча ушу 9 өлкөдөн келген, ошондо Англиядан келгендер бар, Англиядан, Америкадан келген, орустар тиги Индиядан келген, Ирандан, Казакстан жана башка 7-8 өлкөдөн келген. Анан ошондо ирандыктар менен сүйлөшүп калдык, ошо мына Манжылуу мазарына бардык. Ошол жерден көп нерселерди, биздин жерселерди көп, моулардын баардыгын тең ушуларды биз көп нерсени уктук дейт. Ошо 3 окумуштуу келген Ирандан. Ушулардын баары биздеги Иранды окумуштуулар деп, не то что жөнөкөйчү, окумуштуулар, 3 окумуштуу келген. Бизге ушулардын баардыгы тең түшүнүксүз дейт. Мурунку жазуулар бизге дагы түшүнүксүз дейт. Анан ошол нерселерди вот силер келип мындай жөн эле могу бизде эл ичинен эле барган мындай окумуштуу тигилер барган эмес. Биздин эл ичиндеги эле ар кайсы өзүнчө окуп жүргөн эле, өзүнчө касиеттүү адамдар эле. Булар кимин сурасаң өзүнчө айта берет экен. Силерди баардыгы силерде турбайды, ошо окумуштан окуп, анан кийин угуп алып, анан ошондо мен мындай туура чечимде эле жүргөн экенбиз деп түшүнгөм да. Вот анын сыңарындай ошо мону Манасты чечмелей алсак биз, Манасты чечмелеп, вот ошондо Манасты чечмелесек, ошондо бүт баардык философиянын түптөрү, жанагы гректердин философиясынын түбү каяктан экенин, мынау диндер каяктан чыккандары, жанагы христиан дини, берки жана диндер, жөөттөрдүн жана иудей, жанагы берки тилдердин баардыгы тең, тиги Забур, Инжил,
дагы эмне деп коет, иудаизм дегендер, тиякта буддизм, ушулардын баардыгы тең, кайсылардын баардыгы бүт ушу немеден чыгат да. Ушу Манастан кадимкидей неме кылсак болот. Манастын ичинен бөлүнүп чыгат да, ушу жанагы христиан, ислам дини дагы баардыгы ушундай болуп келет. Буга мындай бөлкүздүрүшүн десек болот да. Маселе ушуларды чечмелеп түшүнүүдө. Мына бүгүнкү күнү мына ушул нерсе азыр ушуга келип такалдык да, Биз ушуну түшүнгөндө гана баардык маселелер чечилип бүтөт деп терең ишенич менен айта алам да. Жанагы ит кумайык жөнүндө кичине уккан билгенимди айтып өтөйүн. Мына бул негизи кумайык жөнүндө эл ичинде айтып жүргөн сөз бар да. Жанагы мынабу тоонун эң бийик тоонун башында жорулар уялайт да. Ошолор уялар ошол жакта болот экен дагы. Анан жору жумурткалаганда ошондо 7 күнгө чейин барып таап ошону ачса, ошондон бир жакшы кумайык чыгат дагы. Кумайык деген бул иттин пири кумайык деп коет да. Анан бул эми ит деген сөз бул ит менен куш биримдикте жүрөт да. Бул кыргыздын салтында мынабу аң уулаганда жакшы атты минет, колунда кушу, анан ээрчиткен ити болот да. Мына ушул 3 нерсе биз каяктан, кандай, кантип, анан эмне болуп жаралганбыз дегенди аң уулап деген сөздөрдү ушуларды тереңирээк маанилерин чечмелесек, мына ушул нерседен түшүнөбүз да. Аң уулаганда эмнени издейсиң? Вот ар кандай жанагы кийик, ар кандай нерселерди уулап, ошону алып келип жашоо турмушка шарт түзүү. Ошо жашоо турмушка жана курсакка гана кам эмес, ошондо аны менен кандай кылып аны буйлалап алуу, же болбосо атып алуу, же болбосо тузакка түшүрүп алуу, айла амалдарды издөө деген жашоодо жашоо үчүн иш аракеттерди кандай кылуу, кандай кылып чечүү, ошонун маселелери мына ошо аң уулоо менен мындай ошону үлгү катары, ошону белги катары, ошону эреже катары сактап, мына ошону азыр жана дүйнө жүзүндөгү элита дегендер, жана азыр падыша тиги булар деген бар тең, ошолордо нерселер баягы как салт болуп ошолор калып калган да, элитный ыкма болуп. Мына ошону кыргыздын баардыгы тең эле ошолорду аткарып келген. Кыргыздын падышасы башкасы эмес эле, баардыгы эле мына айрыкча мына кийинки убактарда бизге белгилүү болгон боюнча манасчылар, касиеттүү адамдар бар тең, ошо аң уулап, куш салып, ит агытып деп коет. Вот ошондой ат минип жүргөн. Анан аттар боюнча бул анан күлүктөрдү чабуу, бул дагы өзүнчө ошо байге коюп, анан ошондон атак даңк алып, анан ошо аттын таптоонун эрежелери, саяпкерлик, бул жанагы адамды мындай жылкы мүнөз кыргызды кантип тарбиялап чоңойтуулардын ыкмалары мына ушундан билсе болот да. Ушундай жылкыны, айбандарды ушунчалык тарбиялагандан кийин адамдарды тарбиялоо тем более бул эң мындай башкы милдет, эми ошондо жакшы натыйжалуу колдоно билген десек болот. Ошондо вот ушу кумайык боюнча ушундай да. Анан ошентип жору болуп кетет, кайра жору болуп жүрөт. Же болбосо ошондон жакшы ит чыгат дагы, ошолор иттердин пири болот. Мына иттер, ал мына мисалы үчүн ушу кумайык, тайгандарды айрыкча кумайык мүнөз деп коет. Тайгандар таза эт жейт. Баардыгы мындай элитный, мындай өтө көп деле каңкылдап үрө бербейт. Күлүктүгү укмуш болот, турган жеринен токтоп, кайра 180 градуска бурулуп, артты көздөй кайра атырылган боюнча жөнөйт. Карышкырга тиш салат, карышкырларды да алат. Мына ошентип иттер дагы, иттин да укмушу ошентип кумайык болот да, ошо тайгандар. Мына ошол нерсени дагы сактап келгенге
аракет кылышкан. Анан бул эми жанагы жана мурункуда айттым, анан ий деп асманда ат, жерде ит болот да, ошо асмандан мына кайып дүйнөдөн мына азыркы жарык дүйнөгө түшүүсү да ошо жана и деген эки термелүү менен болгондо ошо биякта деле т ат асманда тиги ат жерде ит болуп түшөт. Ошондо тектин түшкөнү да жана и деген эки тыбыш аркылуу, эки термелүү аркылуу жерге түшүшү жана ит менен түшөт. Ошондо бирок ошону алып түшүрүүчүнү ошону көргөзүп, ошону мындай ыкма катары, үлгү катары көрүп, ошол куш болот да. Ошо асмандан жерге конуп, жерден кайра асманга учуп, ошо жанагы асман менен жердин тирөөчү, жанагы ай менен күндүн бирөөсү деген манаста айтылган нерселердин дагы көзгө көрүнүп турган ушундай философиялык маанилери бар да. Мына ушундай ыкмаларды чечсек көп нерселер бизге түшүнүктүү болот да. Анан баягы ой тиги Ирандан, Ирандан тигиндей мындай ошолордон келип анан бизге жугуп кантип жугат бизди тамга тагынып, биз аяндан алабыз, алардан эмес, кагаздан эмес, биз аяндан алып, ошол биринчи болот, сөз биринчи болот, ой биринчи болот, ойдон кийин сөз болот, анан кийин жазуу болот да. Биз ушуну алмаштырбасак да, биз аңтарылып калган дүйнөдө жашайбыз биз азыр. Биринчи жазып алган нерседен анан кийин башкасын жазуу биринчи, анан калганы экинчи деп. Кандай эси сен тиги асманда, рухуң асманда болсо, рухуң жок, тиги сөзүң жок эле жаза баштайсың. Кантип ал сөз жок болсо кантип эмнени жазасың? Эмнени жазасың? Адам иттин үргөнүн, койдун мөөрөгөнүн жазабы? Эмнени жазат? Сөз болот да, сөздү жазат. Демек сөз биринчи болгон, сөздөн мурун ой болгон, ойдон сөз чыккан, сөздөн анан кийин сөздү түшүнө албаганда, сөздү жеткире албаганда, сөздү сактай албаганда, демек аяндан кайып менен мүмкүнчүлүктөрү жоголгон адамдар, башка жана силер айткан Инда, Иран дейсиңер, башка ошолор анан кийин ошо жазуу белгилүү. Алар да ошо бияктан барган кыргыздардан, ушу биздин байыркы ата бабалардан ошо түшүнгөн элдер, ушундай касиет адамдар бар. Ошолордон азыр родословный жана ДНКларын текшерсе деле ошолор чыгып атпайбы? Мисалы үчүн жанагы Куруш дегенден Курайш деген уруу, мына ошондон Мухаммед пайгамбар чыгат да. Бул дагы уже илимде далилденген нерселердин бири да. Вот мына кыскасы айтканда, вот мынабу биздин жанагы ит боюнча бул бир чети, экинчиден мынабу Манаста дагы айтылат. Ошо Манас как раз тиги эмеге кудалап баргандан кийин Темирканга, анан таанышып неме кылгандан кийин ошо тиеден жакшы жазыптыр. Ошондой күчүк кезинде, ошондой кезинде ошо итти калтырып, ушуну жакшылап бак, кара, ушу бузулбасын, жакшылап карабасаң деп эскертип берип кетет экен. Анан 6 айдан кийин келгенде чейин жакшы карайт экен. Ошо ордо немеде, ороодобу. Анан келерде анан кой, мындай биз азыркы түшүнүк менен айтканда, кой Манас келатканда эми баягы күйөөлөп койгон, күйөө бала келатканда өзүмө карап кичине өзүмө абалга келтирейин деп бирөөлөргө тапшыра коюп караганча, тиги каралбай калган баягы жерден турган жерден секирип чыгып, анан очокто асылып турган очоктун үстүнөн, казандын үстүнөн секирип куйругун күйгүзүп алат. Куйругун күйгүзүп алат дагы. Анан Манас келип баягы Кумайыкты карайт, Кумайык караса куйругу күйгөн. Ошондо ошол жерден эле баягы Манастын ачуусу келип Каныкейдин жазасын берген экен да, ошо кабыргасын сындырып теткенмин деген ушундай деп айтылат да. Демек, бул дагы чоң философия турат. Куйрук деген сөз, бул куйрук деген сөз, биз азыр куйруктун көрүнгөнүнө куйрук эмес, бул куй урук дейт. Куй урук. Урук куюу ыкмасы. Ошо урукту куюп, анан кайра ошону өстүрүп чоңойтуу, кайра эрежеге, эр жигитке жеткирүүдөгү тарбиянын ошо жетишпей калганы, келечекте ошонун программасы, ошонун мүдөөсү түзүлүп калганын мына ушул жерден, ушу Манаста ушундай болуп айтылат деп эсептейм да. Себеби баардык мына азыркы бүгүнкү күндөгү ошо Манастын кайсы бир убакта болгон жашоосу менен бүгүнкү күндөгү адамдардын жана жаштардын, адамдардын мындай тукумулоосу, уруктан урукка, уруктан тукумга кеткен таалим тарбиясынын кемтиги мына ошентип башталган болот деген түшүнүктү берген да. Вот бул жанагы тиги Манастагы айтылган нерсенин философиялык мааниси деп ушундай түшүнөбүз. Менин пикирим ушундай.
Анан буга дагы эми ар ким бул баягы түрткү берип ойго салат деп ойлойм бул пикирлер. Анан калганын издей берсе, баардыгы эле Манастын ичинен алсак көп нерселер баардыгы изилденип ушулар чечимдене берет. Муну кызыккандар болсо, ушуга мындай терең маани берип, бир окуп, изилдеп, анализ кылсам дегендер болсо, биз дайыма бул маселе боюнча сүйлөшкөнгө даярбыз. Анан мынабу азыркы адамзаттын тарыхы 12.000 жыл деп айтылып атат. Ушуга ой кошсоңуз депсиң. Бул эми мындай да, мына 12 десе эле 12.000 деп, неге 14 эмес, неге 16 эмес, неге 5.000 эмес, неге 30.000 эмес, неге 120.000 эмес дегендей маселе да. Бул эми кайсы бир 12 деген мына 12 ай, анан 12 мүчө деген бир 12 деген бир ушундай болжомдуу, мындай өлчөмдүү сан бардан ошого туралаган, ошого окшоштуруп айтып койгон адамдын бир ою болсо керек. Анан бул мындай экен да, бул боюнча түшүнүк эми муну мисалы үчүн азыр ар кандай илимдеги белгилүү ыкмалар менен кээ бирде мынау миллион жыл, канчалаган миллион жылдан мурун табылган сөөк, жана баш сөөк деп коет, мындай адамдардын окшош же ошо адамдардын ушундай сөөктөрүнүн калдыктары табылып атат. Ар кайсы жерде муну жер ала салган деп атат кайсы бир жылда. Мисалы үчүн мына азыркы океандардын алдында жер бир убактагы мына полюс алмашканда суу кургак жагы суу болуп, суу жагы кургак болуп ушундай алмашып турат экен да, полюстар алмашканда. Булардын баары илимий нерселер айтып атышат. Мына бул Манаста дагы айтылат, жанагы чөлдөр, тоолор кулап чөл болуп, анан суулар курап чөл болуп, чөлдөрдөн чөл бузулуп коо болуп, андан баары тоо болуп дегендей Манаста дагы ушундай кылып баягы сонун ушу улуу сөздөр менен айтылат. Мына ушуларга негизделип караганда, мына менимче могу жер жаралып, ошо жерге мындай жаныбарлар жашоого мүмкүнчүлүк болгондон бери эле ошо адамдар жашап келсе керек деген ишенимдемин. Ал эми канча жыл, 12 же 12 миллионбу кандай экенин аны мен так билип айта албайм, но 12.000 эмес да, 12.000ден ары канча жыл, мүмкүн өтө көптөгөн жылдар. Муну мисалы үчүн жанагы Шумерлердин айтканы, Шумерлердин жазуулары менен эсептегилгенде уже 400.000ден 560.000 жылга чейинки деген нерселерди жанагы эмеге ылайбы, жанагы жердеги белгиге мындай плиткаларды жасап, ошолорго жазып калтырган белгилер боюнча ошончо деп айтылып атышат, эми Шумерлердики деп. Анан Шумерлер дегенде эми шу деп баягы бул баягы азыркы бул суу өмүр, суу же болбосо бизди кыргызда Шаймерден деп коет. Анан ушундай бир нерселер менен мундагы бара дагы тереңдеп адамдар ой кошуп, чечмелеп, бир кайсы бир жыйынтыкка, бер жактагы жакыныраак бизге тиешелүү, биз түшүнгөн жыйынтыкка кайсы бир убакта келишибиз мүмкүн. Бирок ал үчүн кайрадан эле ошо азыркы жазылган маалыматтарды, китептердеги ар кайсы мифтердеги, жомоктордо жазылган нерселерди ошолорду чогултуп карап, анан ошону азыркы жанагы илимдин жетишкенди жанагы биле турган ошолорду колдонуп, анан эң негизгиси ошо сөздүн маанисин, түп маанисин чечмелеп ала келгенде, вот ошондо анан кийин билинет да, ошондо анан ошо таш кайсы убакта келген, жана таштардын катмары, ичиндеги курамы. Себеби дегенде мынау ар бир ташта дагы маалымат бар да, таштын ичинде дагы маалымат бар. Ал үчүн биз могу нано технологиялык технология чыкпады. Ушундагы ошол жердеги маалыматтарды окуй ала турган жан дүйнөнүн ошол деңгээлге жетишибиз керек да. Ошондо анан бизге маанилүү болбой калат, маанилүү деле. Мына 12.000 жыл келгенбиз, башка себеби мына жан дүйнө, рухтун канча келгенин кайсы ким билет, Кудай билет. А биз ошо жан дүйнө, рух
менен өлчөсөк болот. Анын өлчөсүн бизде азыр ыкмасы, анын биз түшүнүгүбүз, ага мээнин күчү жетпейт да, мээнин күчү жетпейт. А мээнин күчү азыр ошо эмнеге жетет? Азыркы мээнибиздин күчү ушу бизди түзүгүрөөк денени ушуну башкарып, аңга түшүп кетпей, бир курсагын тойгузуп, анан ушу мал катары, бир жаныбар катары алып жүргөнгө эле мээ ошого эле иштеп калды. Улуулукка, түпкү жан дүйнөң ошо мээ, ошо денең, могу дене боюң баары заряд, жана могу телефонго айтканда единица каяктан алынарын, каяктан салынарын билбей калды да азыр биздин мээбиз, адамзаты. Кыскасы, бул өзүнчө чоң тема. Ал үчүн биз мынабу акыл дүйнөнүн башкаруусунан, материалдык дүйнөнүн башкаруусунан жан дүйнө башкаруусуна, же болбосо айтканда, азыркы жанагы квантовый физикага, же болбосо кайып дүйнө дооруна, же болбосо алтын доор дооруна ошого өтүшүбүз керек да. Алтын доор доору деген нерсе бул жан дүйнө менен тан дүйнөнүн, материализм менен мынау духовносттун экөөнүн шайкештикте, мынау гармонияда, пропорционалдык түрдөгү, ошонун ар биринин керегинче кайсы убакта кайсы доордо жана кандай байланышта ошо пропорционалдык негизде ошо бири бири менен байланыш болуп өсүп өнүгүү, жанагы же болбосо мына спиралообразный, же болбосо куюн абалындагы өсүү дооруна жетчү убагыбыз келди да. Мына ушул бизди ушуга ушуну түшүнсөк, ушуга жете алсак, ушунун жолун таап, ошого кире алсак, биздин келечегибиз кең болот да.